Карылыкка моюн сунуп бараткан ата-апасына бош болсо эле бара бергенде адатка айландырып алган. Жол карап күтүп аларына да ишенет. Булак көрсөң көзүн аш демекчи оргуштап чыккан бул өнөр Токтобекке атасы апасынан өтөт. Бала кезинен ыргашыктуу болгон Токтобек окуйм деп шаарга кетеринде кал балам, малчынын баласы малчы болгону жакшы деп атасы алып калууга аракет кылат. Бирок Токтобек окууга өтсөм окуйм, өтпөй калсам келем деп жолго чыгат. Окууга барам деп калыптыр бир күнү. Тиги филармон уялдын алдында 1,5 жылдык бүтүп бар экен. Барам ата. Кой барбайсың. Чабан бол. Аксайгы бар. Өсүрагы жайытка тигиндей мындай тоо ташка басканга жөндөмдү. Токтобек кичинекей кезинде сөз укпаган өтө тентек болуп чоңоет. Шарт эл астынан келген ошо кенедей кезинен эле сөгүп эле кое берчи. Тентек. Өтө тентек болчу. Чоң энебиз бар эле кезде Раматылыкова а кишинин сазайын берчү эле. Неси болсо дагы жулага ачып, нары тебелеп, бери тебелеп. Бирок чоң энебиз аябай жакшы көрчү. Чоң энебиз токон аябай жакшы көрчү. Бизден дагы. Өзүнчө бир аякка нанчылап берип эле ушу киши май салып, сүт салып эле ушинтип аябай неме кылып берчү эле. Жыгач багачтан комуз чагып берип ошо кишинин да бир таасири болду дейбиз да, токон ушундай чыгармачылык жагына багыт алганначы. Өнөрдү багып өстүрүп, эл алдына чыгууну максат кылган Токтобек 1997 жылы тагыраак айтканда 22 жашында Соңкөлдө болгон чоң бир маарекеде көпчүлүктүн алдында жанды уурдайт. Өткөн өмүр качкан куш канаттары билгирек, жайлаган бакчаңдей гүлүмө күлүндүрөк, жан дили менен барктайлой жаш күндөрүн күлүбүрөп, тагдырларга бөлүнгөн өмүр канча ким билет, бакыт канча ким билет. Кырчын жаштын кадырын ай ярганда билерсиң, кызыл өңдүн кадырын ай барганда билерсиң. Токтобек Асаналиев 1975 жылы 6 июнда Нарын областына караштуу Атбаша өрөөнүнүн Ачак айылында Чабандын үй бүлөсүндө туулган. 11 туугандын 5-чиси болуп чоңоет. Мынтип карасам эле мынтип буу чыгат буларынан эле. Үшүп анан дем алып атат го, тиги бубакко дедим. Чыккан жокмун. Бери кел атсам, абам мындай кетип баратыптыр, ушундай чукур. Атам нагасы. Анан ишмаби деди, десем, тете баланы бир кой деп койсоңор болбойбу. Атасы аксайда жүрсө ал ээн басып. Карачы тиги тамеки буркурап атат. Тамеки тартып аткан турбайбы? Кой дегиле аны, деди. Анан келсин аба деп анан үйгө кирип костюмдарын карасам деле тамекинин күкүмү деле жок, ширеңке деле жок. Анан аба жүмүлө буу турбай, үшүгөндө дем алып атканда кылып буу турбайбы. Ал тартпайт деле, тамекинин деле күкүмү жок, ширеңке жок чөнтөгүндө. Деп мен болбой койдум, агышын жеңип. А көрсө анан ошондо эле тарткан тура тамекин. Койкум сүйлөгөн, кайра жаралсам манасчы болом деген Токтобек улуу инсандардын колуна түшөт. Таптап талпынтып учурган устаты Улук мырза Полотов болот. Чыгармачылыктын даңгыр жолуна түшүп, көптөгөн түйшүктөрдү жеңет. Бир учурда улуу инсандардан сабак алып, устатым деп билим топтосо, азыр өзү шакирттерди тарбиялап, чыгармачылыкка багыт көрсөтүп жүрөт.
агайдын жакшы сапаты көп экенин мен жашыргым келбейт да. Себеби мен келгениме агайдын колуна түшүп мындай бир адам катары тарбия алганыма аз убакыт болду. Бирок ошол аз убакыттын ичинде агай көптөгөн нерсени үйрөтүп, көптөгөн нерсени бизге талим тарбия катары жугузушка аракеттенип, ушундай талыкпай эмгектене турган адам кылып өстүрө турганына чоң салымын кошуп атат да. Мен азыр айтып кеткендей, агайды азыр бир жакшы ырчып атпай, мен дүйнөнү апам менен мен апамды жоолугунан тааныгам деп. Анын биринде мен агайды ушу ичинин кеңдигинен жакшы адам экендигинен тааныдым да. Токтобек Асаналиев көпчүлүккө чыгып ырдап, ырчылыкты кесип кылып, Токтогул Сатылганов атындагы филармонияга чоң концерттерди бере баштайт. Күйгөнгө бир күйгөндөн жооп бериң. Bulbullar gana süyöktü güldürdü. Muayım gana doğuştu ündürdü. Kulağımda basırdaşkan eminday muңdaşkan jırgal. Gündürdün ay, gündürdün ey, gündürdün ay, ay. Албетте ушу улуулардан, ушу устаттардан сабак алуунун артында шакирт өсүп чыгат эмеспи? Ансаңарында биз дагы ушул агайыбыз менен ар дайым сыймыктанып келебиз. Бизге берген талим тарбиясы сабагынын аркасында биз да өсүп келе жатабыз. Мен ушул Токтобек агайымды 2000-жылдан бери тааныйм, агайдын студент кезинен бери. Бул адамдын жакшы сапаттары өтө көп деп айта алам. Анткени ар дайым эл ичинде элге маалым болгондой эле шайыр жүрөт. Окуучулардын арасында өзүн агаймын деп мындай карабастан теңчү катары дагы, улуу катары, кичүү катары дагы мындай ызат, урмат сыйын көрсөтүп ар дайым акыл насаатын айтып келет. Сабагы бизге түшүнүктүү, жеткиликтүү өткөрөт сабагын. Мен эле эмес, башка окуучулар дагы ушундай агайдын берген өткөн талим тарбиясына ыраазы болуп, ынанып келишет. Эл аралык биримдик содружество деген Башкортостанда өткөн эл аралык фестивалга катышып, ошо кыргыз элинин атынан туу желегибизди көтөрүп, намысты короп келдик деп мактанып айткым келип атат. Ушул Токтобек агайыбыздын бизге берген талим тарбиясы сабагынын аркасында ушундай жетишкендиктер, чоң ийгиликтер болуп жатат. Ал жака да барып, өзүбүздүн талантыбызды көрсөтүп, фольклордук чыгармаларды даңазалап, жакшы ийгиликтер менен кайттык, лауреат дипломдорун алып. Ушинтип мактанып айтып кетким келет. Бала кезде көксөп жүргөн мүлөмө мен жеттим десем болот. Анткени ушу эл арасында ушул ырчы болсом, ушу эл арасында жүрсөм деген бир көксөгөн тилегим бар болчу. Мен баягы мугалим болоюн, атым чыксын, атагым чыксын деген ниетим жок болчу. Мен ушу бир кишинин шакирти болуп, бир жакшы ырдап эле өтсөм болду деп. Бирок ким болорун билчү эмесмин да. Бирок мектепте окуп жүргөндө аябай шоктук кылчубуз, тентек болчумун. Чын айтканда мугалимдер менен көп уруштук, мугалимдерден көп таяк жедик. Айрыкча ушул раматтылык Кудус агайдан көп колунда топ ачкычты өтөп жүрчү монтону. Чокудан ары даң этип койгондо моя томуя чүч. Чүкөн барып толтура чөнтөктүн баарын чүкөт толтурчубуз. Аны кармап калса чекебизге толгочу чүкөнү кадимкидей эле бурап, кыпкысыл болуп калчу могу жерде. Далай кылык жоруктар бар, мектепте окуп жүргөндө. 1995 Алымкан аттуу ыр менен чыккан Кенже Кубатовага үйлөнүп, 1996 Канат деген уулту болушат. Көп узабай экөө эки жолго кетишет. Бул тагдыр экен да. Жашоодо ар кандай болот экен.
азыркы апам менен атамды абдан жакшы көрөм, абдан сыйлайм. Ошо атам ушул азыркы апама жолугуп калганына абдан кубанычтамын, өтө сүйүнүчтүмүн. Анткени азыркы апам жасаган кылык жоолуктарды балким башка бир аялга туш келип калса, аны жазбайттыр болчу да. Апам мүнөзү назик, өзү характери жакшы. Атам айтып деп жаман сөздөр айтып, урушуп эметсе дагы деп баш сунуп, акырын эметет. Ошо аял жакшы, эр жакшы дейт эмеспи? Ошо апамдын аркасынан эле келип атабыз. Түшүнүү менен мамиле кылып, мурдакыдай сурабай, эмне ажырашып кеттиңер, эмне чогуу болбойсуңар деп. Апамдын өзүнүн үй бүлөсү бар, атамдын өзүнүн үй бүлөсү бар. Ар бири ошол үй бүлөсү, тапкан үй бүлөсү менен бактылуу болсо, мен да бактылуу болом. Ошо өзүңдүн апаңа дагы барып катышып турасыңбы? Апама азыр кээде бияка шаарга келип калат. Шаарга келип, концерттер болуп калганда жолугуп калабыз, ошол жактан сүйлөшүп. Токтобек экинчи жолу турмуш курууга аргасыз болот. Буюрса мына 15-жылда 10 жыл болот. Ошо азыр 5 балабыз бар. Улуусу Канат, кичүүсү Ибрагим, 2 кыз, 3 эркек. Атабыз жөнүндө айтып кетсек, кандай десем, өзүңүздөр көргөндөй жүрөгү таза, биз үчүн жакшы ата деп ойлойбуз. Ата эртең менен кетип кечинде келгени жакшыраак. Үйдө болгондо, эркектин үйдө болгондон көрө тышта болгону жакшыраак болот болуш керек. Ошондо ата кадыр бартуу, сыйлуу болот. Атабыздын бир кыялы кээ бир учурларда баягы орой мамиле жасай ийген кезинде өзүнүн бир ошол мүнөзү бар. Орой катуу сүйлөп алат, бирок көп убакытка чейин коркутуп, же болбосо бутуйуп барып тамак ичпей басып кеткен андай жок. Атамдын мүнөзүн айтсам, мындай кичине татаал да, татаал бир мүнөзү. Кыялы мындай уруп деп чаап айтпайт да. Баарыбыз да айтпайт. Үйдө отурганда бирдеме туура эмес кылып алсам, акырын айтат. Балам, бул туура эмес, мындай кылба, мындай кылсаң мындай болот депчи акырын эле түшүндүрүп берет. Кээде мындай кайша айтышып туруп аласың да. Анан бир кират дейсиңер. Анан түшүндүрүп коет да, кайра ачысын жазып деп каласың. Атам экөөбүз ошо, атам жаман жагы ошо көп сөгүнүп ийет да. Мен да ошондой атам тартып калгам.